Бейиш деген эмне? Бейиш бул адамзат акылы элестете алгыс, кооз, тынчтыктын жана бакыттын мекени. Аллах Таала бейиште өзүнө таянган, жакшылык кылган, сабыр кылган, өзүнө ибадат кылган пендесине даярдаган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Аллах айтты: "Мен салих, жакшы пенделерим үчүн эч бир көз көрбөгөн, эч бир кулак укпаган жана эч бир жүрөк элестете албаган нерселерди даярдап койдум." Бейиштин кооздугу кандай? Ал жерде эч ким чарчабайт, эч ким уктабайт, эч ким бири-бирин капа кылбайт. Ал жерде өлүм деген нерсе болбойт. Мындайча айтканда, урматтуу туугандар, эгер бир нерсе жегиңиз келген болсо, колуңузду мындай кылып созуп койсоңуз эле, ал нерсе даяр. Капалуу, кайгырган жүздөр болбойт. Бейиште жайдары, сулуу, нур жүздүү адамдар жашайт. Аллахтын жүзүн көрүү бейиштеги эң улуу сыйлык. Ал эми билесизби, бейиштеги адамдын сезимдери кандай болот? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Бейишке кирген адамга өлүм келбейт, түбөлүктүү жашайт. Ал эч качан кайгырбайт, түбөлүк бакытта болот" дейт. Ал эми кимдер бейишке кирет дей турган болсоңуз, урматтуу тууганым, албетте Аллахка баш ийген адам, намазын, орозосун, зекетин, амалын туура аткаргандар, жакшылыкты жайылтып, зулумдуктан алыс болгондор, ата энесине жана адамдарга боорукер болгон адамдар гана бейишке кирет. Жыйынтыктап жатып бир окуя айта кетейин туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир сахаба келип сурайт да: "Я Расулаллах, бейишке эң биринчи ким кирет?" деп. Ал айтты: "Жүрөгү таза, тили жумшак, адамдарга зыян бербеген адам бул бейишке кирет" деп. Тууганым, сиз да бейишке кирүүнү каалайсызбы? Анда орозо айында болушунча сооп иштерди көп аткарганга аракет кылыңыз. Бул айда кечиримдер кабыл болот. Сооптор миңдеп эселеп кабыл болот. Эгерде сиз чын дилиңизден Аллахтын ыраазылыгына ээ боломун деп жашаган болсоңуз, анда бейиш даяр. Аллах Таала баарыбызды бейиште жолугууну насип кылган болсун. Бул видеону кайсыл бир тууганыңызга бейишти кааласаңыз, ошол тууганыңызга жөнөтүп коюңуз.